Саламатсыңарбы? 7-чи сабагыбыздын темасы тест маалыматтар менен визуализациялоо өрнөктөрү. Бүгүн эки эмес, эки ресурсту талдаганга аракет кылабыз азыр. Ошондо MS Excel, Microsoft Excel аркылуу маалымат визуализациялоонун принциптерине, негизги принциптерине токтолобуз. Албетте Microsoft Excel аркылуу маалымат визуализациялоо абдан кенен тема. Интернетте убактыңыздар болсо, интернетте Excel менен маалымат визуализациялоо деп издетсеңиздер болот. Көптөгөн ар кандай сонун курстар бар. Негизи Excel маалыматты визуализациялоодо абдан жакшы бир колдонмо, кеңири тараган колдонмо. Ошон үчүн Excel'ди бул жакта өрнөк катары алдык. Ар бирибиздин компьютерибизде Microsoft Excel жүктөлгөн болуш керек. Анан биздин мамлекетке таандык мамлекеттик маалыматтардын ачык булак топтолгон бир порталы бар, Data.gov.kg. Ошол Data.gov.kg булагынан өрнөк маалыматтар негизинде маалыматтарды биргеликте талдаганга аракет кылабыз. Анда эмесе мен бүгүн даярдап койгон Microsoft Excel программасында Токио Олимпиадасында 2020 болчу, бирок 2021 өттү. Билесиздер, пандемияга байланыштуу. Токио 2020 жайкы Олимпиадада биринчи 5 орунга медалдардын топтому, бардык медалдардын топтомунун негизинде биринчи 5 орунга келген өлкөлөрдү маалыматын бул жакка камтыганга аракет кылдым. Бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, бул маалыматтар эсиңиздерде болсо бир алдыңкы сабакта 4 түрдүү маалымат киргизүүгө токтолдук элек. Биринчи бул кол менен маалымат киргизүү, экинчиси даяр маалыматты CSV же Excel форматында же XML же JSON форматында бир программага жүктөө, үчүнчүсү биз колдонгон программалык аппарат, биз каалаган, же болбосо биз көрсөткөн индекс аркылуу көрсөткөн маалыматты, булакты колдонуп, ошонун негизинде маалымат өндүрүүсү же болбосо программалык камсыздоонун өзүнөн өзү эле маалыматты өндүрүүсү. Бүгүн азыр бул жакта мен сиздерге көрсөтүп турган өрнөк бул кол менен маалымат киргизүү. Анткени бул сабактан алдын мен Excel'ди ачтым. Анан мисалы бул жакта Википедияда олимпиадаларда, мисалы 2008 жылдан баштап олимпиадаларда кайсыл өлкө канча медаль алган сымал, же болбосо акыркы Токио олимпиадасына, мисалы бул жакта бардык олимпиадалар камтылган, медал table дейт. Кийинки олимпиадалар, мисалы 2012, 2020 дейлик, 2020 жылы Summer Olympics Medal Table, бул Токиодо өткөн. Ошондо мисалы бул жактан маалыматтарды киргиздим. Мына ким канча алдыңкы 5 орун. Муну кадимки copy paste дейбиз, мындай алуу, үлгүсүн алуу жана ал үлгүсүн бул Excel'дин ичине жабыштыруу менен бул жака маалыматты алып келип алдым. Эми бул маалыматтын негизинде визуалдаштыруу ыкмаларын көрөлүк. Негизи Excel'де билесиздер, вставка бөлүмүндө диаграмма деген бөлүм бар. Сиздер мына бул жакта байкагандай. Эгерде маалыматтын негизинде кандайдыр бир диаграммаларды түзсөк болот. Бир алдын эле мисалы ушул үчөөнү тандагандан кийин рекомендуемый диаграмманы бассаңыздар, сиздерге негизи өзү даяр эле, мисалы муну колдонсоң болот, муну колдонсоң болот деп бир нерселерди сунуштайт. Мисалы бул жакта биринчисин тандадык. Албетте бул жакта алтын, күмүш, коло түстөрү башкача берилип калган. Мисалы алтын негизи көк эмес, бирок мисалы алтын түрдүү болсо болот эле. Эми сиздер байкагандай бул жакта АКШнын
кайсыл медали көбүрөөк, мисалы кайсыл өлкөнүн кайсыл медали көбүрөөк экенин байкаганга мүмкүнчүлүк бар. Бул диаграммада мисалы жөн эле диаграмма болбой эле бул цифраларды караганда балким аны талдап же болбосо көрүш оор эле, бирок муну диаграммага түшүргөндөн кийин АКШнын күмүшү көбүрөөк экенин, Кытайдын алтыны көбүрөөк экенин, Япониянын дээрлик алтын медали башка медалдарга караганда чын алдыга чыкканын, Улуу Британиянын болсо баардык медали бирдей экенин, Россиянын күмүшү көбүрөөк экенин байкасак болот. Бул дагы эми албетте кийин бул ошол олимпиадалык комитеттердеги иштеген адистер үчүн бир маалымат болсо керек. Биз демек финалга чейин келет экенбиз, мисалы орустар ошондой бир чечим чыгарса болот. Финалда көбүнчө ушул алтын медалды алдырып коет экенбиз, жаңы күмүштү эле калып калат экенбиз. Демек, дагы эмне кылсак болот? Кайсыл ыкмаларды колдонуп кийинки олимпиадада ушу күмүштү алтынга айландыруу жолун издешибиз керек деп маалымат илимпоздору, адистери, аналитиктери иштеп мунун үстүндө бир талдоо жүргүзсө болот. Албетте бул жакта бүгүнкү максатыбыз маалыматты талдоо, ооба бир четинен, бирок маалыматты талдоо үчүн кандайдыр бир инструменттерди колдонуу. Дагы бир ыкмасына токтололук. Бул тегерек диаграмма. Тегерек диаграмманы көрсөтүш үчүн мисалы өлкөлөрдү жана биз талдай турган сандарды тандап алдык. Эки жагынан бул бир түрдүү ыкма. Ставканы бастык, ана тегерек диаграмманы тандап алдык. Байкасаңыздар, бул жакта өлкө кылып, ошондо баардык медалдарды, баардык медалдар эмес, биринчи 5 орунга келген өлкөлөрдүн топтогон баардык медалдарынын ортосунда кимдин канча үлүшкө ээ экенин көрүп турабыз. Ошондо дээрлик баардык медалдардын жарымын десек болот. Алгачкы 5 орунга кирген өлкөлөрдүн арасынан топтолгон медалдын жарымын АКШ менен Кытай алыптыр. Калган 3 өлкө болсо калган жарымын бөлүшүптүр деген бир мисалы маалымат чыгарсак болот. Коло медалын мисалы көрөлүк. Коло медалында ошондо эмне болуптур? АКШ менен Россия экөө биргеликте коло медалдардын жарымын алыптыр. Бул жакта байкасаңыздар, алтынды көрөлүк. Эми мисалы алтынды байкайлык. Алтында болсо баягы эле АКШ менен Кытай алтындын жарымын экөө алыптыр. Калган Япония, Улуу Британия, Россия быйыл 2020 Токио 2020да Россия эмес, Россия Олимпиада комитети катары кирди эле, эсиңиздерде болсо, ошончо РОК деп калган. Калган 3 болсо калган жарымын алыптыр. Эми бул жакта ушул ыкмалар менен ар кандай маалыматтарды талдаганга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы АКШны баардык медалдардын ичинен эң көп мисалы кайсынысы дегенди тандасак да болот. Мисалы АКШ ошол эле кайра сиздер байкасаңыздар, бул жакта дээрлик үчөө тең бирдей эле. Мында бирдей бир көлөмгө ээ десек болот. Дагы бир топтолгон маалымат бар. Бул жакта экинчи баракча, бул файлды сиздерге практика үчүн жүктөп коем. Андан тышкары бул практиканын негизинде, анан ушул файлды сиздер колдонуп, сиздер дагы ушул ыкмаларды текшерип көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Ошондо Япониянын дедим, кечиресиздер, бул жакта баардык өлкөлөрдөн ушул алдыңкы 5 орунга 2020 жылкы олимпиадада алдыңкы 5 орунга келген өлкөлөрдүн 92 жылдан бери жыйынтыктарын, баардык медалдардын жыйынтыктары. Ошондо АКШ мисалы акыркы олимпиадада 113 эле топтоп келген ошол медалдардын баары ошондо күмүш, коло,
алтын медалынын баардыгы топтолгон. Бул жакта башка ыкмаларды көрсөткүм келет. Мисалы, сандардын арасынан эң көп же болбосо эң азды тандоо үчүн ыкма бар. Анын үчүн кайсылардын арасынан тандагыбыз келет, тандайбыз дагы. Негизги блокто условное форматирование деген бөлүм бар. Муну тандайбыз. Цветовая шкала бар. Ошону тандасак, бул жактан мисалы эң аз, эң көп дегендерди түс негизинде тандасак болот. Мисалы, муну тандап койсок, байкасаңыздар, көп болгон жерлердин түсү коюраак, кою жашылга кетип атат. Аз болгон сайын ошондо кандайдыр бир тенденцияны да байкаса болот. Мисалы, Японияда акыркы мезгилдерде мындай коюлашып келатат. Демек, бир медалдардын санында бир өнүгүү байкалып турат. Мындан тышкары дагы бир ыкма бар. Бул жакта бул графикаларды ушул эменин ичине, клетканын ичине киргизип койгонго мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, ушул графиканы ушул клетканын ичине киргиздедик. Байкасаңыздар, Япониянын акыркы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 олимпиадасындагы медальдардын тенденциясын ылдый кетип атабы, өйдө кетип атабы көрсөтөт. Анан муну тандап койгондон кийин ылдыйкыларына баарына жайгаштыр деген функцияны колдонсок болот. Байкасаңыздар, кайра кайталайын. Четинен тандап, ылдый тартып койсоңуздар, баарына тандап жатат муну. Ошондо Кытайдын тенденциясын көрсөңүз болот, АКШныкын көрсөңүздөр болот, Россияны бир стабилизация периоду байкалып турат. Улуу Британияда болсо, акыркы мезгилдерде чынында эле бир өйдөнү көздөй бир умтулуу бар. Муну дагы байкаса болот. Бул эми көбүнчө маалымат. Бул жакта эми олимпиаданын натыйжалары, бирок бул жакта ар кандай маалымат болушу мүмкүн. Сиздер кандай маалымат кааласаңыздар, ошону алып келип бул жакта колдонсоңуздар болот. Мисалы, башка түрдүү маалыматты бул жакка киргизелик. Мисалы, графика эмес, гистограмма кирелик. Мисалы, гистограмманы маалыматтын өзүн тандап алдык, окей дедик. Мына бул жакта дагы тенденцияны байкаса болот. Ошондо мисалы өзгөчө кандайдыр бир Excel'де жетишкендиктер болсо, баалар болсо, ошолордун баалардын дагы тенденциясын, класстагы мисалы натыйжаларды көргөнгө да ошондой мүмкүнчүлүк бар. Анда ушуну менен Excel'ге бөлүнгөн убакытты, Excel мисалын ушуну менен жыйынтыктайлы. Кийинки сиздер менен бөлүшө турчу маалымат бул Open Data деген Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын негизи мамлекеттик органдар тарабынан топтолгон маалыматтарды ачык түрдө бөлүшкөн бир порталы бар. Портал открытых данных Кыргызской Республики. Бул шилтемесин албетте ылдыйда бөлүшүп коем. Дароо шилтемесин басып өтсөңүздөр болот. Бул жакта ар кайсы тармактарга тиешелүү ар кандай түрдөгү маалыматтар бар. Мисалы, ошол эле саламаттык сактоо жаатына карайлы. Мисалы, 72 ар түрдүү маалыматыбыз бар экен. Бул 72-нин 70-и Excel форматында, 72-си даже Excel форматында экен. Бул жакта түрлөрүн көрсөк болот. Эми аталыштары бар. Мисалы, число специалистов со средним медицинским образованием. Мисалы, заболеваемость злокачественными новообразованиями. Ушуну басып көрөлүк. Мисалы, 2009-дан баштап 2021-жылга чейин маалымат берилиптир. Мисалы, 2020-жылдын бөлүмүнө карайлык. Мына бул жакта жолбосо дээрлик эле Excel файлын жүктөп көрөлүк. Excel'дин ичинен ачып көрөлүк.
Excel'de ачтык. Абсолютное число, мисалы Кыргыз Республикасы боюнча, анан ар бир 100 000 кишиге кайсыл жыштык менен бул оору көрүнүп жатат. Ошондо облустардын негизинде дагы бөлүнүптүр. Анан сиздер байкагандай бул маалымат 2019 жылдардан бери топтолуп келген. Эгерде мисалы ошо маалымат илими жаатында иштеген маалымат аналитиктери болобу, маалымат илимпоздору болобу, алар үчүн жакшы бир маалымат булагы десек болот. Ушунун негизинде злокачественный новообразование илдети, кыргызча которулушун эми так билбейт экенмин, медицина тармагында болгондон кийин бул илдетке кандай болуп атат тенденция, өйдө кетип атабызбы, ылдый кетип атабызбы, кайсыл облустта кандай өзгөчөлүктөр бар деп ошо маалыматтын баардыгын топтоп келип бир натыйжа чыгарса болот экен. Анан бул натыйжаны мисалы ошол эле биздин адистер менен талдап, демек кайсыл облустта өйдө кетип атат, кайсыл облустта ылдый кетип атат, ушул тууралуу маалыматтарды талдап биздин министрликке жардам берсе болот. Сиздер байкагандай бул жакта көптөгөн маалыматтар бар. Бул эми саламаттык сактоо жаатында, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан берилген маалыматтар экен. Андан тышкары өндүрүш, инвестиция, транспорт, мамлекеттик бюджетке тиешелүү маалыматтар, мисалы ошо төлөмдөр тууралуу ар кандай маалыматтар бул жакта камтылган. Шайлоо жаатындагы берилген маалыматтар камтылган. Бул эми кийин шайлоо жаатында иштейт элем дегендер үчүн, шайлоо жагында, саясат жагында аналитика жүргүзөт элем деген илимпоздорго жолусу адистерге жакшы бир маалымат. Анан мисалы коопсуз шаар маселеси бар камтылган. Мисалы реестр нарушений проекты безопасный город, кызыктуу маалымат болсо керек. 2019 жылдан баштап иштеп баштады, билесиздер. Ошондо мисалы могу акыркысын жүктөп көрөлүк. Муну бул жакта дагы көрсөңүздөр болот, бирок Excel'ин дагы загрузить деген бутонун бассаңыз Excel жүктөлөт. Ачып көрсөңүздөр болот. Мына бул жакта ошондо ID берилиптир. Ошо эреже бузуу боюнча ошондо азыркыга чейин бул эми ID ушунча эреже бузулган деген болбостур. Бул коду башында балким код менен берилгендир. Кайсыл марка автоунаа, анан модели, андан кийин саат кайсыл күнү саат канчада эреже бузулган, анан кайсыл жакта эреже бузулган, анан кандай түрдөн эреже бузулган деген маалыматтар бар экен. Анан бул жакта суммасы болсо керек, штрафтын суммасы. Бул жакта дагы байкасаңыздар, эми бир илим талдоо адиси үчүн, маалымат илими жаатында иштеген адис үчүн сонун бир ресурс, булак. Мунун негизинде мисалы эң көп кайсыл жакта, мунун бардыгы эми мисалы бул файл качанкыга берилиптир, бул жакта да байкайлык. Мисалы апрель айы экен, 2021. Март, февраль, январь, декабрь, мисалы ошол жылдын баарын топтоп келип, бир жылдын ичинде, бир жыл календардык жылдын ичинде, мисалы эң көп кайсыл участокто эреже бузуулар катталган, бул тууралуу бир статистика чыгаса болот. Бул жакта эң көп мисалы кайсыл түрдөн эреже бузуу жүргүзүлүп жатат, бул тууралуу маалымат берсе болот. Эң көп эреже бузуу кайсыл убакытта, мисалы эртең менен 6дабы, түшкү чак 12деби же түнкү убакыттардабы эреже бузуулар катталат, бул тууралуу сиздер байкасаңыздар көп эсе эреже бузуулар эми бир эмеге алып келиш албетте оор. Ошону мисалы мына бул жакта канча 73 000 тегерегинде катталган окуя бар экен. 73 000 тегерегинде албетте жакшы бир натыйжа чыгарса болот. Анан кайсыл машина, кайсы үлгүдөгү машиналар эң көп эреже бузат жана
ушул сымал маалыматтарды бул жактан талдап чыгарганга, башкача айтканда казып чыгарганга, эсиңиздерде болсо маалымат дата майнинг деген бир түшүнүктү алдыңкы сабактарда бир аз токтолдук элек. Дата майнинг бул маалыматты иштетүү, маалыматты казып чыгаруу ыкмасы. Ошондо кадимки эле жердин астында камтылган баалуу металлдарды чыгаруу үчүн албетте алдын геологиялык бир чалгындоо иши жүргүзүлөт. Андан кийин геологиялык чалгындоо негизинде ушул жерде бир нерсе бар экен деген натыйжа чыкса, анан ошо казуу иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле маалымат илиминде адегенде маалыматты табыш үчүн чалгындоо иштери жүргүзүш керек. Ушул маалыматты мисалы бул жакта мына Open Data ресурсунда чалгындап келип маалыматты издеп таптык. Анан ушунун ичинен бизге тиешелүү баалуу металлдарды, же болбосо баалуу маалыматтарды биздин учурда чыгарып алуунун ыкмаларын издейбиз. Анан буну эми иштетүү боюнча ар кандай программалык аппараттар бар, ыкмалар бар, визуализация жактары бар. Ошонун баарын азыркыга чейин топтоп сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылдык. Кайталап кетейин кайра, биз кайсыл ресурска көңүл бурдук элек? Data.gov.checkit.kg бул жакта мамлекет тарабынан ачык түрдө берилген маалыматтар бар. Бул маалыматтардын негизинде сиздер кандайдыр бир мамлекет үчүн керектүү чалгындоо, маалымат казуу, дата майнинг иштерин жүргүзсөңүздөр болот. Ушуну менен тест маалыматтардын негизинде маалыматты визуализациялоо өрнөктөрүнө арналган сабагыбызды аяктадык. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.